үчөөңөр мак менен төртөөнүн накантылы түшүнүңөрбү? Тезирээк мону ачкыла сууну уят карачы ушунчалык сууну тосуп алып туруп уят эмеспи? Бир уят деген болуш керек да. Көрүп турган бул каналдагы жекелик каналы шаарды аралап өтөт. Разаков проспектиси менен бул жакта Азия мейманканасы бар. Ал эми көпүрөнүн түбүнө эле кирип кеткенден кийин канал жок болуп кетет. Көпчүлүк канал кайда кеткенин деле билбейт. Анткени бул жерде Элита деген чайкана мейманканасы менен бар экен. Ушул жер толук тосуп алган каналдын бетин. Бул жер дагы бетондоп, үстүнө сөрүлөрдү коюп, монтип тосуп алган. Үстүнө сөрүлөрү бар. Бул жерден агып атат канал. Жанында бүт кухнялары, эс алуучу, ошо тамактануучу кабиналары бар. Оң жагында дагы сөрү. Бул жактардын дагы бир көрктөндүрүп, жашылдандырып койгон. Үстү ачылып турат, көрүнүп турат бул жерде. Бирок тосулуп калган кору каймак. Канал бар экендиги дээрлик билинбейт. Өтө чоң көлөмдө суу агып атат бул жерде. Бирок тосулуп, үстү бетондолуп, канал кысылган да. Ал эми канал бетон масты менен агып олтуруп, бул жактан чыгып кетиш керек. Бирок бул жерде да көрүп турасыздар, каналдын үстү астында суу агып атат шарылдап. Бул жерге сөрү тапчаң кылып коюптур. Канал бул жакта. Мунун үстүндө дагы толтуrak курулмалар турат. Тосулуп, мындан ары кысылып, канал дээрлик жоголуп кеткен. Ошардын мэри Жеңишбек Шериматович бүгүн таңкы рейтинг кыдыруусунда мына ушул жерлердин баарын өзү көрдү. Тиешелүү кызматтарга тапшырмаларды берди. Ачып, каналдын кору каймагын эки тарабынан оң жана сол жегинен 10 метрден ачып, каналды калыбына келтирип, коруксанасын бошотуп койгула деген тапшырма. Азыр рейтинг кыдыруунун алкагында биз бардык жерлерде кыдырып чыктык. Мына сиздерге ушундай уялбай нетпей эле тосуп, элдин мүлкүн, каналды, муниципалдык жерди пайдаланып жаткан адамдарды сиздерге көрсөтүп коелу дедик.